Саламатсыңарбы Азаттык телеберүүсүнүн көрүүчүлөрү. Эгер силер Иллинойс штатынын Чикаго шаарында болсоңор, Жибек жолу ресторанынын эшиги силер үчүн ар дайым ачык. Анда эмесе бүгүн силерди биз Чикагонун Жибек жолу ресторанынын тамактары менен тааныштырабыз. Ошого айтып кетейин, мен жанар дем алууда болгондуктан азыр ичинде чай ичип, кыргыздар менен отурат, көк чайдан ичип. Ошон үчүн мен бүгүн силерди Жибек жолу менен тааныштырам. Кеттик анда эмесе. Бул жер Жибек жолу рестораны болот. Бул жерде ар дайым кыргызча даамдуу кыргыздардын улуттук тамактары бар. Биякта киргенде эле адамдар тамактанып отурат, биздикилер. Биякта Чикагонун тургундары. Жибек жолунун тамагы жакшы, кыргыздын тамагын сагынган сайын бияка келип кичине көргө өткөрүп, кыргызча музыкадан угуп, акын Кыргызстан элестеп кетебиз. Ичкериге кирип, кандай тамак кандай жасалат? Биякта америкалыктар отурат. Булар дагы биздин кухня жаккан үчүн келип тамактанып турушат. Анда эмесе кеттик, ичкериден көрөбүз. Биздин даамдуу тамак оромо. Биякта дагы оромо болуп атат экен. Биякта шорполор. Тиги жакта тамактар даярдап коюптур. Биздин даамдуу Кыргызстан тамактары, беш бармак, аш. Я сам приехал 11 лет назад в Америку, получается. Мен АКШга 2000-жылы келдим. Ал убакта бул жерде кыргыздар аябай аз болчу. Нью-Йоркто 20 чакты эле кыргыз бар болчу. Ал эми жалпы АКШ боюнча 200 эле кыргыз бар болсо керек эле. Бирок аз болгонубузга карабастан, биз ошол убакта эле чогулуп турууга аракет кылчубуз. Бири-бирибизди издечүбүз. Жаңы кыргызстандыктарды көргөндө абдан кубанычыбыз. Биз үчүн бул чоң кубаныч эле. 11 жылда көп нерсе өзгөрдү. Бул жерде кыргызстандыктар көбөйүп жатат. Азыр АКШда орточо 12 000 кыргызстандык бар. 4 тилде сүйлөп, чет өлкөдө, анын үстүнө Америкада белгилүү бир компанияда иштеш бардык жаштардын кыялы. Биз болсо азыр ушундай бир жаштардын бирөөсүнө жолугуп калдык. Нурмухамед биздин кезектеги маектешибиз. Саламатсыңбы, Нурмухамед? Салам алейкум. Айтсаң да, чын эле мен азыр эле айтып өткөндөй, Америкадагы бир белгилүү бир Британика деген бул чоң брендте иштеш, компанияда иштеш, бул аябай сыймык да. Сен кантип келип калдың бул компанияга, кантип кызматкер болуп калдың? Кыргызстанда иштеп жүрүп, магистратурага келип калдым. Бул жака магистратура менен компьютер боюнча. Магистратурада стипендиянын баарын беришти. Ошол окуп туруп, анан бул жакта калып калдым, иштеп. Мектепте окуу жайда каякта окугансың? Окуу жай Түрк лицейинде окугам, Бишкек Түрк лицейинде. Мектепте айтып атсак. Андан кийин университетке баргам, Болгарияга. Американский университет бар Болгарияда. Сорос фонду менен кеттим да. Бул жакта негизги жумушуң эмне азыр Британика компаниясында? Негизги жумуш программирование, программистмин. Ошол программа жазабыз, сайт кылабыз. Компаниянын өзүнүн продукттары бар, iPhone, iPad'тагы программалар бар. Ошолорду жазабыз. Айырмасын айтып берчи, салыштырып, Кыргызстанда иштеген менен Америкада иштегенден да чоң айырма бар да. Айырма чоң ооба. Бул жакта, конечно, отношение башкача, серьезныйраак. Мындай жоопкерчилик, жоопкерчилик чоң ооба. То есть керек болсо 6-дан кийин эле калып иштейбиз да биз бул жактанчы. Бирок, как правило, акчасы жакшыраак Кыргызстанга караганда. Ал жакта канча убакыт иштегениң бул жакта ошончо убакытта таап аласың. Мисалы, ал жакта балким 1 жыл иштегениң бул жакта бир 3 айда, 2 айда таап койшуң. Ошондой эле болот да. Ошол Бишкекте 1 жыл иштеген, бул жакта 1-2 айда тапса болот. Ошондой эле болот. Бирок бул жакта эмелери да чоң да, расходтору да чоң. Бул жакта деген кандай иштөөнүн культу бар деп койсок болот да, религия сыяктуу да. Сен иштебесең эч ким албайт жумушка. Сен образованияң жок болуп деле жакшы иштесең, жакшы жумуш таба аласың да. Азыр Америкада көп миллионерлер мисалы үчүн, университет таштап салып, иштеп, акча таап, эме болушкан да, байышкан. То есть булар да ошондой да. Сен жумушка келип иштебесең деле, мисалы үчүн, бирок результат берсең, ошол эле керек да буларга. Америкалыктардын кайсы мүнөзүн, кайсы сапатын сен кыргыздарга мындай ошондой болушун каалайт элең да? Эки сапаты бар да, мага жаккан сапаттары. Биринчиси көп иштешет. Абдан көп иштешет. Экинчиси деген алар аябай эме болушат да. Сый болушат да. Мисалы үчүн ар дайым сага рахмат дешет. Ар дайым келгенде хай деп туруп саламдашат да, ошондой нерсе. Тааныбасаң күлүп учурашып, Ооба. Жолдон баратсаң деле, мисалы үчүн көчөдө баратсаң деле,
бирөөнүн кишинен мындай кагып кетсең сори деп туруп эме кылышат да. Сөзсүз кечирим сурап, Кечирим сурашат. жөнөкөй эле бир жумушту эң мыкты билсең, сен алып кетесиң да, бул жакта Америкада эч кандай неме жоголбойсуң. Ошол бир мына Американын секрети да бул жердечи. Ошон үчүн мен келечекте Кыргызстанда мындай жакшы окуган мектептеги балдарга айтат элем, бул жакка келиштин эң оңой жолу мектепте жакшы окуш, андан кийин немеде университетте жакшы окуш. Ошондон кийин анан бул жакта Америкадагы өздөрү эле сени таап, өздөрү эле сени алып кетет да бул жаккачы. Азырдан биринчиден тилди өздөш керек, аябай жакшы. Негизи эле азыр дүйнө ошондой болуп баратат, англис тилин билбесең, сен мындай чолок сыяктуу да элесиң да. Бул аябаганда мүмкүнчүлүктөрүңдү чектеп коет да, англис тилин билбесең. Экинчиден болсо, бир өзүнүн кызыккан тармагын ошонун майынча карап окуш керек да. Ошол биология болобу, химия болобу, же ошол эле тарых болобу, ошо майынча карап окуп, эметсе кийин ал программаларды оңой эле тапса болот интернеттенчи. Уже анткени тилди билесиң, программаны билесиң, азыр дүйнө деген аябагандай эле эме да. Интернеттен каалаган маалыматын тапсаң болот да. Мисалы үчүн ошол программаны күтпөй деле өзүң деле келсең болот да. Мен деле өзүм келип кечкисин ресторанда иштеп ошонун өзүмдүн акчасын өзүм төлөгөм да. Андай жолдор деле көп. Эгерде каалоо болсо мүмкүнчүлүк баардык учурда табылат да. Каякта гана болбосун. Казакстан менен Американын ортосунда контракт бар да. Ушунча университеттен ушунча студент алып келесиң, окутасың, стипендиясын Казакстандагы төлөп берет да, Американын деңгээлинде да. Бизде андай жок. Болушу мүмкүн, 1-2 болушу мүмкүн, ошол эле 3 студент болушу мүмкүн, 3 студент ошол эле министрдин баласы, чоңдун баласы калбай калат. Карапайым калкка жетпей калат да. Бул жерде сөзсүз түрдө сабакка келишиң керек. Эгерде бир сабакта, бир чейректе сабакка 2 жолу келбеген болсоң, балың бир төмөн болот. 3 жолу келбей турган болсоң, анда сени сабактан калтырып коюшат. Окуса болот, бардыгы болот, эгер аракет кылсачы. Эң негизгиси аракет кылыш керек да, баягы. Анан ниет болуш керек. Эгер окугуң келсе, Кыргызстандан да баягы тил билиш керек эң негизгисичи. Тил билбесең, баягы биринчи бияка окууга өтүш үчүн экзамен тесттерди бересиң да. Ошондо экзамен тесттердин ар кандай программалар бар. Ал программаларды өтүш үчүн экзамен тест бериш керек. Экзамен тестти бериш үчүн определенный балл алыш үчүн баягы тил билиш керек. Ошол эң негизгиси да, баягы тилди башынан баштап жакшылап окуса эле, экзамен тесттер оңой эле. Анан ар кандай программалар бар. Интернеттен карап издеп тапса болот. Бишкекте, бизде Кыргызстанда аябай көп ал программалар. Саламатсыңар, Азаттык плюс Чикагонун таксине кош келипсиңер. Бүгүн биз силерге ошо Чикагонун такси жашоосун үчүн мындай бир аз көрсөтүп беребиз. Анда эмесе кеттик. Биякта кыргыздар көп саны таксилердин 300га жакын бар, 300-дун тегерегинде. Анан 21ден баштап такси боло алат, укук алат. Ошо анан окуш, биякта такси болуш үчүн окуш керек, 2 ай окуусу бар. Окуйсуң, окууда баарын үйрөтөт, эрежелерди, анан customer service деп коет, ошо эме клиенттер менен кандай туура мамиле кылышты, кандай кылышты баарын көргөзөт. Мисалы камеранын коюлган себеби, мисалы акчасын төлөбөй түшүп кеткен учурлар деле болот бул жакта деле. Ошо төлөбөй койгондо ошо камерага түшүп калат. Анан ошол аркылуу полицияга неме кылабыз, заявление жазып дегенде, ошол аркылуу анан сүрөтүнөн табышат. Ошо төлөбөй качкан адамдарды. Кыргыздарда эң көп таксистер ошол арабтар, анан индустар, анан кийин ушу 3-дөрдөн болуп, 3-мында көп саны боюнча ошо кыргыздар кирет. Кыргыздар көбөйүп баратат ошол акыркы убакта. Биздин кыргыздардын айырмаланып турганы себеби жалаң жаштар. Ошон үчүн баардыгы тааныйт кыргыздарды, мындай айтканда. Башка улуттагылар, мисалы арабтар, ошол эле баягы пакистанецтер, ошолор мындай